Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын каттап алуучулары. Бүгүн 7 сентябрь 2021 жыл. Ушул кочкорду 8,5 миң сомго сатып алынды. Коз кочкор. Канча килограмм эт берет деп, ошону азыр буюрса союп, этин дагы таразага тартып көрөбүз. Канча эт берет экен. Анықтан видеоны дагы чейин биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Канча грамм эт чыгат, этке чакканда акчасы канча болот көрөсүздөр буюрса. Андан агалар дагы бир секрет айта кетели. Көп Бишкекте иштеп жүргөн агаларыбыз көп ушундан үйрөнгөнбүз. Негизи биз деле анчалык профессионал эмеспиз. Билгендер үчүн эч нерсе эмес, эми билбегендер үчүн дагы бир жакшы эме. Бычакты мына ушундай кармап туруп, мына бул жерден кармасаңыздар бир аз неудобно болот. Мына учунан кыскараак кармайсыздар дагы. Бул жерге келгенде мында алсаңыздар тегиз жакшы кесилет да, мында алып. Ошон үчүн ушундай кесип алып туруп оңой кетет. Ушундай кессеңиздер ыңгайлуу болот. Учу менен кессеңиздер. Анын үчүн бычактын учун дагы жакшы кучуктуп алыш керек. Андайын муну жана бычак менен кесип алгандан кийин колду кандан ушундай кылдарынан таза жууп туруп, ушул жерге мына колду мондоп туруп муштундап салсаңыздар, билбегендер үчүн да. Билгендер үчүн эч нерсе мындай салып ичине карап кете берет. Эгер кой жакшы туз жеген болсо, мындай жеңил кетет. Мына кочкор туз жакшы жеген экен, жакшы багылган экен. Жакшы кетет. Мындай ичине кетирип туруп, мындай кетиресиздер мына. Анан такалган жерден уже бычак менен акырын бычак менен кыласыздар. Мындайдан кыйлале жарымын эле ушундай кетесиздер. Убакыттан утурбайсыздар да. Бычак менен ар бирин кесип отурсаңыздар, убакыттан кетип калат. Ушундай. Мына урматтуу агалар, азыр биз ушул уже койдун ичек чубак бардыгын ашыкча жерлерин алып, таза эт калды. Ушул эт мына таразанын СССР таразанын 20 килограммдан өдө атат. Биз бир бутун өзүнчө кылып тартып көрдүк. Тартканыбызда ошол бутунан сырткары бул 19,5-19 килограмм чыгып атат. Ал эми буту менен 20 килограмм 800 граммга жакын чыгып атат ушул жана кочкордон. Буюрса дагы ошондо таза эт 21 килограммга жакын эт чыгат экен. Анан мына жамбашты чыгарганда мына ушундай өзүнүн белгиси болот, бөлүнүп турган жери. Ошол жерден мындай акырын бөлүп алсаңыздар, секин чыгат. Андан эки жагын ушуну катталган кесип алып, жамбашты өтө этиаттык менен чыгарыш керек. Бул неге дегенде чоң аксакалдарга, ошол кудаларга тартыла турган жилик болуп эсептелет. Мында бөлүп алгандан кийин мына жамбаш өзүнчө жатат. Андайын бул ичиндеги мындай тарамышын алып коюш керек болот. Буну алып коюу жеген болбойт деп калышат. Андайын жамбаштан кийинки кашка жиликти ушул жерден кесип туруп, бул жана бирөөсү мындай жардам беришип кармашат дагы. Бул жанын ушундап секин кесип барып, мына бул азыр бүтүн жиликке растанып өтөт. Мындай болот. Мында дагы мындай тарамыш бар. Мында дагы алып коюш керек. Алдыңкы бутун эме болганда, мына кол жилик деп коет. Ушул жерден дали чыгарып атат. Дали ушундай секин кессеңиздер өзүнүн орду чыгат. Ошол орду менен мында алып кесип аласыздар дагы. Кийин мына жерден кесесиздер мына. Көрсөтүп орду бөлүнүп турат го. Ошол жерден бөлүнүп кессеңиздер өзү мындай бөлүнүп чыгат азыр. Мында ажырап чыккандан кийин мындагы бирөөсү мындайдан кармап туруп, бул жагы эти булдай бөлүнөт. Жарымы ал жака, жарымы бул сөөгө кетти. Алдыңкы кол жиликтер экөө кетти. Мына ушундай эң башкысы ушул жамбаш менен эле кол жиликтерди жакшы чыгарып алса, калгандары мындай эле жиликтер болуп этке эме болуп кете берет. Калганы ушул көрдүңүздөр, бүгүн
Bizde 20 кг 800 грамм ет чыкты. Ушул жана коз кочкордон. Эми буюрса эсептеп дагы жазабыз экранга. Ошондо агалар бул 20 кг 800 эт чыкса, эгер азыр кой эти 500 болот да торт эсепте. 500 сомдон болгондо 10400 сом болот экен. 20 кг 800 грамм этиң. Ушул 10400 сом 8,5 сомго алынган козу 10400 сомдук эт берип атат эгер базар баасында чаккандачы. Куйругун? Боорун чыгарып койдук дагы мына. Боору өзү 1 кгдай чыгат да, 800 грамдай. Боорун эсептебедик. Боорун эсептегенде уже 21ден өдө болот. Ошондо боорунан сырткары булар бардык эти 20 кг 800 чыкты да. Ошондо 10.000 сом, 10400 сом болот экен. Ошондо өзүңүздөр да эсептеп көрүңүздөр, сатып алып жегенби, оңбу же өзүңүздөр кой алып туруп союп жеген оң келеби? Ошого дагы ошол боюнча комментарийга жазып коюңуздар. Кандай кылса оң выгодно болот. Жазып, лайк басып, колдоп коюңуздар.